Азыр ким курууга жоопкер? Ким жоопкер? Кыргын сүргүн, кылычташкан, найзалашкан заманда эркектер жоопкер болгон экен. Эл башына күн түшсө, баягы эл четинде жоо бетинде дегендей эркектер чыгып, айле кетсенен жетишпесе аялдар дагы коргонууга, сактанууга эркектер жоопкер болгон экен. Кара күч керек болгон экен ал кезде. Азыр болсо тетирсинче жаңы доорду курууга аялдар жоопкер. Мына мен айтып атам го, мен жоопкермин элчилик кылганга депчи. Мен жоопкермин энерги өткөргөнгө. Мен жоопкермин дүйнөнү тегеретип тескеп соттогонго деп жоопкермин деп атам. Анысы кандай? Сиздин дагы бул дүйнөгө адам эмнеге келет экен? Ушуну мээңерден чыгарбаңыздар. Мына сиз фирманын жетекчиси деп айталы. Же председатель сиз. Мейли ошол айыл өкмөтүндөбү, мекемедеби, директорсиз. Сиз аласыз юристти. Секретаршаны мисалга 8-де келесиң, 5-те кетесиң, мына оларга жооп бересиң, буга кол койдурасың, же ошо мекеменин кызыкчылыгын колдойсуң. Милдет, ал милдет. Ошо менен келет, айлыгын алат, иштейт. Анысы кандай? Биз да ааламдан кызматка келгенбиз. Милдетибиз. Ааламга жаның барганда, же өлүм алдында телефондон калганда сурак болгондо, канча үйүң бар деп сурак кылбайт. Канчаны төрөдүң, канча аял алдың деп сурабайт. Канча адамга кеңеш берип оңдодуң дейт. Ошон үчүн энелер, сиздер кеңеш бериңиздер керек экен. Сиздер мээрим төгүшүңүздөр керек экен. Сиздер кечиришиңиздер керек экен. Маймылда эркекти мактаса мугалим болот деп макташыңыздар керек экен. Эркекти мактаганда мазгысын майлаганга барабар дейт. Кудай аялды алсыз жаратып, бирок өзүнөн кийинки сыйкыр, керемет, ачкыч, кудурет энергиянын баарын аялга берген экен. Жоопкерсиңер. Ааламдан берилет. 100% жумуштун, милдеттин 10%-ын аткарбай атат жердеги аялдар деп. Аялдардын жан дүйнөсү жарды болгондуктан дүйнө эли туңуйга такалды. Балдар бактысыз калды деп. Эгер милдетиңерди аткарбасаңар, аялдар жазаланышат, тарбияланышат дейт улуу күчтөр аркылуу. Кырсыктайсыздар. Ден соолугуңан бишиңенби, бала чакаңанбы, ичкиликтенби, байлыктанбы, бийликтенби, өңүңдө өтө суук көрсөтөбү, колуңан берекең кетеби? Ошон үчүн жанагы кыргызда да бекер айтпайт. Жакшы аял жаманды мактап колдоп, орто кылат, ортону коштоп колдоп, жакшы кылат, жакшыны жасап түстөп хан кылат дегендей. Тилди эмнеге берди? Мээримди эмнеге? Мына, эркекке караганда аял мээримдүү. Эркекке караганда аял кечиримдүү. Эркекке караганда аялдын, менин колум эмес, ума энемдин колу десе, ааламдык маданияты, шаманчылыгы, теңирчилиги иштейт. Аял болгон үчүн үйдө бир жылуулук бар. Келиңиздер, күлүп жайнап тозуп алыңыздар. Сиздин милдет. Мен да мактоого муктажмын. Аялы эркек эле эмес, азыр аял да мактоого муктаж, балага да мактоого муктаж. Кудай мактабайт экен да, Кудай сиздин дукту көтөрбөйт экен да. Аалам жаман жакшы сөзүңө дагы, жаман жакшы ишиңе көрүп, билип турат экен. Керек болсо оюңду окуп турат экен. Деп воздух ичиңе киргенде оюңду окуп турат экен керек болсо. Биз жоопкербиз. Мына бул материя жашоодо адам жоопкер. Мына ыйманды ким берип атат, сыпатты ким берип атат, арстан алай берип атат өстүрүп. Мени сынчысың дейт, мени элчисиң жеткир дейт. Мен жеткирип атам.
Эгер ошол чыныгы аял ордуна отура албасаң, чыныгы адам боло албасаң, кырсыктайсың. Кана эжекелер, энелер, жеңелер, карындаштар, чын эле сизде адамдык, аялдык сыпат барбы? Эгер сен ошо сыпатка отура албасаң, сен Кудайдан жардамынан жазасы көп. Алла, асмандагы Алла, мен түш көрүп атам. Ал аял экен, ал эне экен, ошон үчүн мээримдүү экен, ошон үчүн кечиримдүү экен, ошон үчүн жаратуучу экен. Эне тим эле атасы урса ортого кире калат го. Ошон үчүн колдоочу, ошон үчүн коргоочу экен. Кана ошо аллалык сыпат барбы сизде? Ал тегиз улутка, жыныска карабайт. Теңирлик сыпат барбы? Тегиз караган. Тегиз бай дегендей тегиз. Тең, теңир, тең. Тең деген соттогон. Арбайга айланыш үчүн, өткөндө энергия өткөргүчкө айланыш үчүн биринчи адам сыпатка калыптан. Мына бу жерде ушу сүрөттөмөлөр бар. Биринчи адам сыпатка айланыш керек, анан арбай сыпат, анан инопланетан периште сыпатка дейт. Эгер адам сыпатка калыптанбасаң, сен акка айлана албайсың эч качан. Мына ата жолунда акку. Ал адам да. Ал аккуга айланбадыбы? Адам, кадимкидей адам, сиздей эле адам. Бирок аккунун да азыр жолу бүттү. Эмнеге дегенде алар барып алып адамды коркутуп баштаптыр. Сен кырсыктайсың, бизде мына кыздарга чалып, бирөө таластан мен ошол бата чыгарган аккуумун Дарика Назарбаеванын Арстанлайды сурап атат. Сен неге Арстанлайдын телефонун бербейсиң? Эже мен берейин деп дагы бошобой калса, сен 21 күндө кырсыктайсың деп. Ошон үчүн куу болуп кеткен ошол. Пендеге айланып алып атат алчы. Неге 21 күн эмес, азыр эле кырсыктатып ийбейсиң? Өткөндө да бир бала келди ата жолунан, ошо бизде жүрөт азыр. Ошол айтты. Эми кичине өз оюбузду айтып койсок эле алар пенде агай дейт. Чын эле мен пенде дейт. Анан тетирлеп, карын төгүп, кырсыктайсың ал бул дейт. Анан бата чыгар дейт. Бата чыгарганда аябай жаман чыгарды дейт. Анан духум түшүп, башка жерге барсам, башкача бата чыгарды дейт. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, аккуу сен астыңда бир тыйын болуп калат эрте. Аккууну ата кийип, аалам кийип, бата чыгарып атса, сен ааламга айланып кетсең, анын бир тыйын болуп калат. Анда илим жок. Анда улуу түшүнүк жок. Ал пендечилигин акылын аралаштырып ийип атат. Келиңиздер акка айланыңыздар. Сиз периштесиз, ааламдан келген жанагы посолсуз, полномочияңыз бар. Ошол укугуңду унутуп калдың, эрге тийип, катын алып, пендечиликке түшүп, милдетиңди унутуп калдың. Сыйлыгыңды унутуп калдың. Асмандан берген ишенимиңди унутуп калдың. Мейли жашай бериңиз, каалагандай. Бирок аалам күчтөрү жерге түшкөндөн кийин, чыныгы күчтөр жерге түшкөндөн кийин ошон үчүн жалгандардын абийири ачылып, жалган жашоонун бүтүп атканы ошол. Чындык гана гүлдөйт.